АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн директору Кая Адамс айым бизге конокко келди. Биз менен болуңуздар. Эфирде Беш Собол. Кая айым, студиябызга кош келипсиз. Биздин суранычыбызды, өтүнүчүбүздү аткарып, бизге келип бергениңизге рахмат айтабыз. USAID уюмунун биздин өлкөдө ишмердүүлүк жүргүзүп келатканына 30 жыл толуп отурат. Бул учурда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө дагы 30 жыл толуп турат. Экөө мындай параллель камыр жумур ушул 30 жылды өткөрдү десек болот. Эгерде сиз ушул 30 жыл аралыкты Кыргызстан менен байланыштуу USAID-тин ишмердүүлүгүн аралаштырып карай турган болсоңуз, кандай жагдайларга токтолот элеңиз? Ушул тарыхты кантип жазат элеңиз? First of all, thank you very much for having me today. Биринчиден, мени бүгүн чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Мен бул жерде болгонума абдан кубанычтамын. Бул 30 жылдык тарых биздин жалпы тарыхыбыз деген оюңуз мага абдан жакты. Өнөктөштүк USAID-тин ишинин өзөгүн түзөт. Биз чыгармачылыкты, инновацияны, экономикалык өсүштү, саламаттыкты сактоону жакшыртууну жана карапайым жарандардын жашоосун жакшыртуучу нерселерди алга жылдырууга умтулабыз. Ошол эле учурда келечекке карап, келечектин муктаждыктарына ылайык кантип өнүгө аларыбызды алдын ала айтууга аракет кылабыз. Мен биздин өнөктөштүгүбүз боюнча бир нече мисал келтире алам. Биз улуттук жана жергиликтүү деңгээлдеги өкмөт, ар бир аймактагы ишкерлер жана жамааттык топтор, педагогдор, саламаттык сактоо адистери жана ал тургай каржы институттары менен иштешебиз. Бул өнөктөштүк жашоонун сапатын жакшыртуу сыяктуу жалпы баалуулуктарга негизделген. Мисалы, акыркы 30 жылдын ичинде биз Кыргыз Республикасындагы ымыркайлардын өлүмүн 65%га кыскартууга жардам бердик. Ушуну менен өмүрү корголгон балдардын бардыгын ойлосок, бул чоң ийгилик. Гендердик теңчилик жөнүндө кеп кыла турган болсок, акыркы жергиликтүү шайлоолорго чейин биз бардык саясий партиялардан 2000ден ашуун аял талапкерлерди окутууга жардам бердик. Көрөрмандардын көбү республикалык тестирлөө менен тааныш болсо керек. Биз бул тесттерди 20 жыл мурун 2002 жылы түзүүгө жардам бергенбиз. Ошондон бери 5,5 миллиондон ашык студент бул сынактан өтүп университетке кабыл алынды. Коңшу Казакстан өлкөсүндө ишмердүүлүк кылган экенсиз, иштеп келген экенсиздер. Анан сиз кандай деп ойлойсуз? Орто Азияда ушул USAID-тин мүмкүнчүлүктөрүн кайсы мамлекет жакшы пайдалана алды? Мындай сурап аткан себебим, Кыргызстанда тез революция болуп жатты. Бизде мындай стабилдүүлүк, саясий стабилдүүлүк жакшы болгон жок. Мунун жолтоосу болдубу? It's an excellent question. Бул абдан жакшы суроо. Ар бир өлкө өзгөрүүлөрдү башынан өткөрөт. Кыргызстан мындан 30 жыл мурунку жада калса 10 жыл мурдагыдай эмес экенин билебиз. Саясий гана эмес, ар кандай толкундоолорго күбө болдук. Биз дүйнөлүк коомчулук катары COVID-19 менен байланышкан 2 жылдык саламаттык сактоо жаатындагы шокту баштан кечирдик. Бул оору экономикага да таасир этип, буудай уну жана май, кумшекер жана күйүүчү май сыяктуу негизги товарлардын бааларынын инфляциясын шарттаган. USAID кандай сокку болбосун ийкемдүү жана шарттарга ылайыкташкан бойдон калууга аракет кылууда. Мындан тышкары, биз жамааттар жана өнөктөштөр менен бул соккуларга туруктуураак болуу үчүн иштеп жатабыз. Маселен, акыркы 30 жылда эмгек миграциясы жана өлкөдүн акча которууларынан көз карандылыгы өстү. Биз өз программабызды эмгек мигранттарынын укуктарын коргоого ылайыкташтырдык. Аларга жумушка орношуу, таламдарын жактоо жана башка маселелер боюнча сапаттуу фактылык маалыматтарды ала алышат. Тилекке каршы көптөгөн кыргызстандыктар мыйзамсыз адам сатуунун курмандыгы болуп, эксплуатациялоо схемаларына түшүп калышкан. Алар кайтып келгенде биз аларга психологиялык колдоо көрсөтөбүз. Алар жаңы көндүмдөрдү үйрөнүү үчүн юридикалык жардам жана кесиптик билим алышат. Бул алардын Кыргызстанда жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат деп ишенебиз. Азык-түлүк коопсуздугу бул күндөрдө ар бир адам ойлонуп жаткан нерсе. Бул биздин программабыздын чоң бөлүгү. Акыркы бир нече жыл биз 70 миңден ашуун фермерге өндүрүш ыкмаларын, үрөн отургузуу, сугаруу, үрөндөрдүн сортторун сатып алуу же түшүмдү сактоону жакшыртууга жардам бердик. Маселен, түшүмдүү сезон тышында натыйжалуу сактоо жана аны сезондо башка рыноктарга кымбат баада сатуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Бул иштерди Айыл чарба министрлиги менен биргеликте жүргүзүп жатабыз.
Биз жаңы эле COVID-19 жөнүндө сүйлөштүк. USAID COVID-19 вакцинасынын Кыргызстанга 1,5 миллионго жакын дозасын жеткирүүгө жардам берди. Саламаттык сактоо тармагында биз кургак учук сыяктуу көп жылдардан бери келе жаткан оорулар менен күрөшүүгө да жардам берип жатабыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте биз дарылоо системасындагы реформа жасай алдык. Буга чейин кургак учук менен ооругандар ооруканада дарыланчу. Бул 2 жылга чейин созулушу мүмкүн, жумуштан жана үй бүлөсүнөн алыс. Биз амбулатордук дарылоого өтүүгө жардам бердик. Анда бейтаптарды үй шартында дарыласа болот. Бул реформалар Кыргызстандын мамлекеттик бюджетине 2 миллион доллардан ашык каражатты үнөмдөөгө жардам берди. Кыргызстан кургак учук менен күрөшүү аракети боюнча алдыңкы орунда. Дары-дармекке туруктуу кургак учуктун эң жогорку көрсөткүчү бар өлкөдө бул инновациялар чындап эле ооруга каршы күрөштө чоң өзгөрүү жаратат. Keep and store more properly the food that they have. Көп орчундуу тармактар боюнча ушул айтып бердиңиз, кандай жардам көрсөтүлүп жаткандыгы туурасында. Ошончо да сиздин айтканыңыз боюнча соңку 10 жылды ала турган болсок, 400 миллион АКШ доллары бөлүнгөн экен. Эгерде бөлүп карай турган болсок, кайсы тармакка, кайсы ири долбоорго эң көп каражат короду? When I say proud of programs for USAID, USAID-тин программалары жөнүндө сөз болгондо сыймыктана турган көп нерсе бар. Биз кыргыз эли өнөктөшүүдө жаңы нерсени жаратпай эле биздин өнөктөштөрдүн идеяларын алып, аны ишке ашырууга жардам беребиз. Мен жаңы эле Токмоктогу текстил транс тигүү фабрикасында болдум. Алар өздөрүнүн кийим бренди бар өлкөдөгү эң ири тигүүчү фирмаларынын бири. Биз аларга джинсы өндүрүү үчүн атайын жабдууларды алып бердик. Натыйжада алар Кыргызстанда биринчи джинсы өндүрүүчү болууга аттанып жатышат. Бирок андан да маанилүүсү жергиликтүү экономикага жүздөгөн жумуш орундары кошулат. Акыркы 4 жылдын ичинде биз айыл чарба өндүрүшүндө 18 000 жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана аларды кеңейтүүгө көмөктөшүп, чакан бизнести колдоого жардам бердик. Бизде англис тилинде мындай сөз бар: эгер бир адамга балык берсең, аны бир күн жейт. Адамды балык кармаганды үйрөтсөң, өмүр бою багасың. Бизнестин өнүгүшүн колдоо келечектеги өсүш үчүн пайдалуу. Биз чөп чайларын чыгарган Eco Florist компаниясына алардын таңгагын жакшыртууга жана эл аралык сертификат алууга жардам бердик. Натыйжада алар өндүрүштү 80%га көбөйтүүгө жетишти. Advantex дагы бир жакшы мисал. Бул компания мөмө жемиштерди жасайт. Алар USAID-тин колдоосу менен эл аралык сертификатка ээ болуп, сатууну 50%га көтөрө алышты. Дагы бир маанилүү жагдай. Эл аралык сертификация Кыргызстандагы өрүк, жаңгак, бал сыяктуу азыктар менен дүйнөгө ачууга жардам берет. Бизде сүт же жемиш өндүрүүчүлөрдүн арасында мындай мисалдар көп. Сиз кыргыз жергесине келип ишмердүүлүк кылып атканыңызга аз эле убакыт болду. Анан сиз элден, биздин жерден эмнени сездиңиз? Сиздерге мындай биздин кыргыз өкмөтү менен иштешүү, элибиз менен, ишкерлерибиз менен иштешүү, чыныгы колдоого муктаж болгон адамдар менен мындай тикелей байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк бар бекен? we have is strong. Биринчиден биз Кыргыз Республикасынын бардык министрликтери, парламентарийлери жана муниципалитеттери менен абдан күчтүү өнөктөштүк мамиледебиз. Акыркы бир нече жылда биз 50 айыл өкмөтү менен жол тейлөө, көчөлөрдү жарыктандыруу сыяктуу негизги кызматтарды жакшыртуу үчүн иштедик. Бул элдин негизги муктаждыктары жана биз аларга бул потенциалды ишке ашырууга жардам берип жатабыз. Бир нече жума мурун мен Кыргыз патентте креативдүү экономиканы баалоо методологиясынын презентациясына катыштым. Биз бул методологияны иштеп чыгууну колдодук. Ошентип биз туруктуураак системалык деңгээлде иштөөгө аракет кылабыз. Бирок ошондой эле калктын аялуу катмарына керектүү нерселерге жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга аракет кылабыз. Ушуга байланыштуу айта кете турган нерсе, АКШнын президенти Байден дүйнөлүк кризисти жана инфляцияны эске алуу менен азык-түлүк коопсуздугуна багытталган жаңы каржылоону убада кылды. Кыргызстан бул жардаманын алкагында азык-түлүк коопсуздугуна жана тамактанууну жакшыртууга жумшала турган 1,5 миллион АКШ долларын алганы жатат. Дүйнө өзгөрүп жатат азыркы учурда. Мынакей Орусия менен Украинанын ортосундагы согуш жаңжал биздин бир континенттер аралыктагы мамилелерге, эл аралык Европа менен, Америка менен, Орто Азия менен болгон карым-катнаштарга кыйыр түрдө да кичине таасир этип аткандай. Ушундай учурда бизде дагы, кыргыз коомчулугунда дагы
Эки тарапка өздөрүнүн мындай көңүлүн бурган адамдар бар. Дээрлик ушул түшүнүктөргө кандай карашыбыз керек? USAID and USAID's role. It's a humanitarian role. USAIDтин жана биз жасап жаткан ишибиздин өзөгүн бардык өлкөлөр жана элдер бөлүшкөн баалуулуктар түзөт. Мындай баалуулуктардын бири жашоо сапатын жакшыртуу. Ал эми кайсы жерде болбосун согуш жөнүндө сөз кылганда эч ким адамдардын азап тартканын көргүсү келбейт. Эч ким миңдеген километр алыстыкта сезилип жаткан кесепеттерди көргүсү келбейт. USAIDтин ролунун бири чыр-чатактан жапа чеккен адамдарга алар кайсы тарапта экендигине карабастан гуманитардык жардам көрсөтүү болуп саналат. Миңдеген километр алыс болсо да кагылышуулардын натыйжасында адамдардын башына түшкөн кризистерди жеңүүгө жардам берүүнү максат кылабыз. Мисалы COVID-19 пандемиясынын учурунда биз чек аралар жабылганда бизнести колдоону уланттык. Бирок алар ачылганда алар алда канча жакшыраак даярданышкан жана экспортко бир топ күчтүүрөөк лайыктуу болушкан. Же эл аралык сертификацияны айттык. Алар экономиканы диверсификациялоодо жана Европа, АКШ же Түркияга экспортту көбөйтүүгө жардам берет. Бул биз кризиске учурасак да, учурабасак да өлкөнүн өнүгүүсү үчүн маанилүү нерселер. Биз USAID катары кыргызстандыктардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн программаларыбызды ийкемдүү кылууга аракет кылабыз. We're talking about diversification. Кая, биздин студиябызга дагы бир жолу келгениңизге рахмат айталык. Маегиңизге чоң рахмат. Студияга чакырып, маек курганыңызга чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бизде бүгүн АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин Кыргыз Республикасында өкүлчүлүгүнүн директору Кая Адамс айым болду. Саламаттаныңыздар.